Үйүнө газ сатып алам деген Жусуп Карыбеков үчүн пропандын кымбатташы чындап жаңылык болду. Мурда 400 сомдук газды ал жарым ай иштетсе, эми болсо айына 3 жолу алууга мажбур. Акыркы 3 күндө газдын баасы кымбаттаганын аксакал башкаларда эле түшүнбөй турат. Тезинен болду, газды көбөйткөн карасың. Кышында бизге кыйын да. Топ эле чай кайнатабыз. Башкачтыгы. Ушуну канча колдоносуз? Бир ай. Каяктан десиң, оны бир айга жетпейт, 15 күндө эле бүтүп келет. 15. Башка 20 күнгө жетет. Азыр канча литр куйган келдиңиз? Азыр эми акчам жетип yok бар, бир 4 сом окуйдуп турайынчы, канча болсо жагы жетип барат. Ушул 15 күнгө жетет. 15-20 күнгө жетет. Газ куйдуруучу бекетке учурда адамдар тынымсыз келишүүдө. Автоунаа ээлери акыркы 2 күндүн ичинде 2 сом кымбаттаганын ушул жайга келгенде билип жатышат. Көпчүлүгүнүн айтымында бир ай ичинде эле 5 сомго баа көтөрүлгөн. Мындай баалар албетте айдоочуларды кабатыр кылууда. Бүгүн 20, өткөн сапар 24 edi. 3-4 gün burun. Hazır 26 som. 3-4 күндүн ичинде 2 сом кошулду. Себеби эмне экенин билесизби? Угатасызбы? Yok, bilmiyorum sebeplerini. Arzulatken yaşta endi. Benzin kımmat bolsa, bir pası 30 som bolup ketse, hökümetem işlesin, başlarga qarasın. 22 сом, 50 тыйын ошондой болот да. Азыр канча сомдон куйдурду? 26 сомдон куйдурдум. 26 сом. Ош шаарына газ Казакстандан жана Жунда заводунан келет. Жеке ишкерлер газдын кымбаттап жатуусун так билишпейт. Бирок болжолдуу маалымат боюнча Казакстан өкмөтү газ экспорттоо боюнча Афганистан өкмөтү менен келишим түзгөн. Ушул келишим Кыргызстандагы газдын баасына таасир этиши мүмкүн. Казакстанда мурда Афганистанга экспорт кылышка уруксат жок болчу. Азыр эми быйыл 2020-жылдан аларга экспорт кылып атат деген сөздөрдү мен интернеттен окудум. Анық эмес. Bundan нары кымбаттабайт деп атат. Себеби ошо 3 сомго кымбаттап, биздин акчага 3 сом, 4 сомго кымбаттаганда казактардачы ошого уже 26 сом болуп токтоп атат азыр күндө. Эми Бишкекте бизге караганда 2 сом экен арзаныраак. Себеби биздин транспортный расходторубуз бар, Ошко келишке чейин. Ошо менен ошондой болуп атат да. Газдын баасынын кымбаттаган себебин учурда антимонополия кызматы аныктап жатат. Мамлекеттик мекеменин маалыматына караганда, Ош шаарынын аймагында 6-7 газ куюучу бекеттер бар. Аларга антимонополия кызматы кат жөнөткөн. Алардан азырынча жооп келе элек. Анан бир 2-3 күн срок бердим. Анан ошол срок боюнча жооп бергенден кийин мен ошонун негизинде облат администрацияга билдирем, облат администрациядан Минэкономка берет, Минэкономкадан автоматик түрдө токтом даярдап неме кылат. Токтом даярдагандан кийин бизге парчет этет. Муну иргилепке кылгыла, чектөө киргизилет деп. Анан ошондо биз чектөө киргизебиз. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда автоунаалар үчүн 60-70% газ менен Казакстан, калганын Жунда мунай заводу камсыз кылат. Буга чейин маалымат сайттарында Жунда заводу өндүрүлгөн газды тымызын Тажикстанга сатып жатат. Бул өлкөдөгү газдын баасынын кымбаттоосуна алып келет деген маалыматтар жарыяланган. Бирок мунай заводу муну четке каккан. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.